Все. Салам достор, кандайсыңар? Менин атым Асель. Мен бүгүн силерге мына ушундай тигүү машинасын кантип тандаса болору тууралуу айтып берем. Биз менен видеонун аягына чейин бирге болгула. Мен профессионалдуу тигүүчү эмесмин, болгону бул менин хоббим. Тигүүчүлүккө кызыгып жүргөм, кызыгам дагы. Ошондуктан бул тигүү машинасын сатып алган болчумун. Андан кийин TikTok канал ачып, ал жерге видеолорду киргизсем, ал жер көптөгөн суроолор келди. Машинка канча сом экен, каяктан алдыңыз, кандай тканьдарды тигет экен, калыңды тигеби, жуканы тигеби деген сыяктуу. Ал аудиторияга кызык болуп аткандан кийин биздин Билесиңби кейжинин аудиториясына дагы бул кызык болсо керек деген ойдо бул видеону тартууну туура көрдүм. Менимче сиздер үчүн кызыктуу. Баштадык анда. Бул Жаномо машинасы. Бул тууралуу кийинки видеодо айтып берем. Бүгүн болсо ушул машинканы тандоо үчүн кандай кадамдарга барыш керек экенин айтып берейин. Биринчиден, машинканы тандоодо өзүңүзгө төмөгүдөй суроолорду бериңиз. Машинка мага эмне үчүн керек? Бул машинка менен эмнелерди тигем? Калың материал тигемби, жука материал тигемби, кандай кийимдерди тигем деген сыяктуу. Андан сөзсүз түрдө бюджетти эске алыш керек. Мен мисал үчүн жука көйнөктөрдү, ич кийимдерди, анан үйгө кийүүчү кийимдерди тигүү максатында алган болчумун. Бюджетти болсо 20 000 сомго чейин карагам. Анан издей баштаган болчумун. Экинчиден, YouTube'дан же болбосо Google'дан машинкалар тууралуу обзорлорду көрсөңүз болот. Ал жактан силер бири-бирине машинкаларды салыштырасыңар, кайсынын кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай минус жактары бар экенин билесиздер. Андан кийин бирөөсүн тандайсыздар. Кийинки үчүнчү кадам биздин Бишкек шаарында же болбосо Кыргызстанда мындай машинкаларды кайдан сатат, ошону билесиздер. Мисал үчүн Бишкек шаарында мен билгенден 4-5 жерде сатат экен, базарларда, атайын өзүнүн дүкөндөрүндө да болот экен. Андан кийин бааларын салыштырасыздар. Мисал үчүн базарда бул машинка канча сом, дүкөндө канча сом. Базарда сизге гарантия жазып береби, жазып бербейби, ал жерде гарантиясы кандай деген сыяктуу. Анан экөөнү салыштырып, баасы сизге ыңгайлуу болсо, сунуштаган сунуштар сизди канаттандырса, анан тандоого өтөсүз. Төртүнчүдөн, сизди баасы канаттандырган жерге барып, дүкөнгө же болбосо базарга машинканы көрүңүз, сынап көрүңүз, байкап көрүңүз. Сатуучу сизге сөзсүз түрдө кеңешин берип, бардык жерин көргөзөт. Машинканын эки жагын караңыз, кандай куралган, кооздугу кандай, сизди ынандырабы деген сыяктуу. Анан дагы менин бир кеңешим, жаныңыздарга материалдарды салып алыңыздар. Мисалы, жука калың, чоюлчак же болбосо чоюлбаган. Анан барып ошол жерден тийип көрөсүңөр, машинка ошого туура келеби, келбейби билесиңер. Мынакей ушул кадамдарды аткарып, мен өзүмдүн машинкамды тандап алдым. Сизге да бул кадамдарды сунуштайм. Эгер жок, сен туура эмес кылдың деген ой пикирлер болсо, анда өзүңүздөрдүн ойлорду комментарийге жазыңыздар. Мен сөзсүз түрдө окуп, эске алууга даярмын. Анан да бир айта кетчү нерсе, машинкага сөзсүз гарантия талонун жаздырганды унутпаңыздар. Саламатта алгыла.